New TV шоу программасына өзгөчө бир мейманды чакыранга аракет кылдык. Себеп дегенде бул инсанды мен оюмча Instagram баракчасынан көрсөңүздөр керек. Азыркы учурда бизнес леди жана белгилүү бир ырчынын мамасы бизде конокто Жылдыз Деркенбаева эжекебиз конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Отлично. Отлично, да? Көргөнүзгө кубанычтабыз. Мен да абдан кубанычтамын. Ошол New TV каналынын, телеканалынын көрүүчүлөрүнө салам демекчимин. Силерге жакшы маанай каалайм. Эми азыркы учурда бизди көрүп жаткан телевизор айтышы мүмкүн, бул эжекин бир жерден көргөндө болуп атам дегендер болушу мүмкүн, Instagramдан. Айта кетели, белгилүү ырчы Айдана Деканын апасы. Учурда азыркы учурда небереңиз да бар, эми? 4 неберем бар. 4 небереңиз да бар. Сизди көргөнүзгө кубанычтабыз. Негизи көп жерде интервью берип бериптирсиз, бирок биз бүгүн мына бир эксклюзивдүү, өзгөчө интервью кылганга аракет кылдык. Алгач мен оюмча биздин телегөрүүчүлөр сиз тууралуу кызыккандар бар. Айдананын чоңоюп келишине чейин кызыккандар да көп экен. Сизди кантип таштасак болот? Бизнес леди же бизнес леди жана бизнесиңиз бар, жана эмне дагы кыласыз? Ырдайсызбы? Ырдасардап деле коем. Эми биринчиден чында Айдана Деканын апасы, ал үчүн мен дайыма сыймыктанам. Албетте, анан бизнес предприниматель, онлайн предпринимательство менен азыр алектенип, ошого окуп, ошону өрчүтүп жүрөм. Себеби бүгүнкү күндө жашоо өтө өзгөрүп кетти. Бул пандемиянын соккусу чоң болду. Дүйнө жүзүн өзгөртүүгө дагы таасири өтө чоң болду десем болот. Өзгөрдү жашоо, мындан ары мурдагыдай болбойт да. Анан элдин баары азыр интернетке, онлайнга, виртуальный жака өтүүдө. Аябай оптом. Анан азыр ошо пандемияда көп традиционный бизнестер токтоп калды, банкрот болду, көп адамдар жумушсуз калды десек болот. Сокращать этип салышты, анан бирок без выходных положений не бывает. Ошон үчүн мен ошо өзүмдүн подписчиктериме дагы бул жерде мени көрүп аткан жана New TVнин урматтуу көрүүчүлөрүнө айтып кетет элем. Замандан артта калбай, ошо интернет бизнес жагын, интернет предпринимательство жагын өздөштүрүп, ошо замандын нугу менен чогуу болсок деп чакырат элем. Айдана эмне үчүн ушундай бир шустро, мындай бир бардык иштерди бат-бат кылат десе, ушул характерин баары сизден келсе керек, Эми мен ага жетпейм го. Айданага себеби Айдана кичинекейинен эле дээринен берип койгондо, кичинекейинен эле ушундай бир нерсеге умтулган. Керек болсо мен көп сала калам Айдананын ошол төрөлгөндөн берки келаткан ошол жолу. Баягы наблюдать этесиң да балаңды. Кичинекейинен эле умтулуусу чоң болчу да, ошондо эле билинген, искусствого жакын экени, бийге, ырга жакын экени билинген, даже курсакта жаткан деле. Себеби Динара Акулова менен Абдумалик Эрматовдун концертине 96-жылы катыштык. Ошондо ичимде болчу да, боюмда бар болчу. Эми любой эле концертке катышсак, ошо эмнегедир музыканы укканда туйлатчу да, анан деп анан ойлоп койчу, музыкант болот окшойт деп. Ошондо ичиңизден жатып ырдап атса керек. Бийлеп атса керек да. Анан төрөлгөндөн кийин эле буту баса электе деле телевизорду көрсөтүп алып бийлеп, даже буту баса электе анан бийлеп туруп, кайра отуруп калчу. Кайра туруп алып бийлеп, ошончу да. Анан умтулуусу чоң. Анан мен бөгөт көргөзгөн жокмун. Мейли, себеби өзүм дагы ырга, бийге жакын болчумун. Баягы турмушка эрте чыгып, өзүм искусство институтун бүткөм. Анан менин аткара албай калган максат каалоо кыялдарымды ушу кызым аткарсын деп тескерисинче аракет кылдым. Колдогонго. Негизи Жылдыз эже балким өзүңүздү мактабайт болушуңуз керек. Мен бирок айта кетейин, Жылдыз эже менен көп жылдан бери таанышпыз. Кайсы жерде көрбөй калайын, ар дайым айтып турасың мындай. Арсен, сен ийгиликке жетишиң керек, мындай кылышың керек, тигиндей кылышың керек деп. Негизи ошол мотивация берген жагыңыздан аябай сыйлайбыз. Чоң рахмат. Мынакей, сиз ушундай мотивация берип отуруп, бүгүн өзгөчө сизди конокко чакырып атабыз. Чоң рахмат. Мен оюмча биздин телекөрүүчүлөргө да аябай бир кызык болуш керек. Ал эми биз дагы бир кызыктуу маалымат айтып кетишибиз керек. Жылдыз эже жакында эле Айдана Дека менен балаңыздын ошол клиби чыккан. Ал жакта дагы башкы ролду жаткансыз.
ооба. Ага кандай болуп тартылып калды ошол боюнча кыскача айта кетсеңиз. Ушул ырдын тарыхы мындай, мен искусство институтунда окуп жүргөндө курсташым Ильич Шамбетов, өзү музыкант, обончу, аткаруучу, көлдүк болот. Мен жердешим, анан ошо как раз жанагы айтып өтпөдүмбү, Динара Акулалардын концертине катышканда, ошондо Ильич ошол жакта гитарист болчу да, анда жаш кезибиз. Анан ушул энекем деген ырды гитара менен ырдап калды да. Мен сүйүп калдым бул ырды. Ильич, мен ырдайм муну, мага бер десем, пожалуйста деп берди. Анан каяктан мен балалуу, чакалуу, тигүү ал жылдары азыркы жашоо сонунда, ошол жылдары 90-жылдар, 90-жылдардын аяктары өтө мындай турбулентное состояние болчу да, после развала Союза. Мен орусчага кирип кеттим го. Развал Союза болгондон кийин СНГ өлкөлөрү ушундай бир турбулентный состояние келген да, баягы выживать этипчи эл журт чылнок болуп кетти, балдар калды, тияка бияка иши кылып. Себеби Советтер Союзу мезгилинде бизнес деген понятие жок болчу. Ал жерде только школдо окуш керек болчу, вузду бүтүш керек болчу, диплом, все, жумуш. А жумушсуз адам болчу эмес, жумушсуз адамды административное наказание кылчу, тунеядец, бездельник деп штраф кылчу. Анан элестет, анан развал Союза болгондон кийин анан ошо теплицада өскөн биз кандай состояниеде калдык. Бир стройдон экинчи стройго өтүп, социализмден капитализмге өткөндө, рыночная экономикага өткөндө, естественно, баарыбыз растерялись. Анан ошо эмнени айтайын деп атам эле, ошону менен. Так эле бул жака кирип кеттиңиз да. Ошо ыр боюнча. Анан эмнеге ырдай албай калдым. Ошол ырдын. Алырды ошол заманда кыйын болгон үчүн, үй бүлөнү эрте курган үчүн, ошондой мезгилге туш болгон үчүн мен ырдай албай калдым. Бирок кыялдан өзүм деле гитара менен ырдап жүрчүмүн үйдө, достордун арасында ошондой. Кыялдан чумун ушуларды ырдап чыксам, өзүм апама арнасам депчи. Анан аңгыча болуп убакыт учкан куш экен, балдарым чоңоюп кетти, анан ушуларды ырдагыла дедим. С удовольствием ырдашты, эң сонунор экен деп. Ильич досум да аябай жактырды. Бул сонун клип да аябай өзгөчө болуптур, ырда жакшы жазылыптыр, аранжировкасы, аткарганыңар да өтө бийик деңгээлде болуптур деп автор өзү ыраазы болду. Эми азыркы учурда мынакей бардык телегөрүүчүлөр кызыккан эле ошол Айдана Дека менен Аваз Акимовдун кызын көпчүлүктөр кызыгышат экен. Кимге окшош дегендер бар экен. Негизи мүнөзү боюнча кимге окшош дегендер мынакей. Эми сиздин небереңиз болгондон кимге окшош деп ойлойсуз? Аваз копия, Аваздын эле Аваз өзү төрөп алгандай да. Негизи эми 5-6 жылга артка алып караганда, эко жаңы сөйлөшүп баштаганда ошол нерселерди сиз кантип билип калдыңыз, эко сөйлөшөт экенин, ушул бир эсиңизде барбы? Эко сөйлөшкөн негиз көп болду. Эсимде бар. Анда Айданам кичинекей болчу да, 17 жаштагы кыз болчу. Анан Куринкеевде окучу, анан любой нерсесинде мен маалымдуу болчумун да, кайсы жерге басат, эмне кылат, ким менен сүйлөшөт, мен сөзсүз билип турушум керек болчу. Баягы чоңоюп келаткан кызды баары бир муунтпесең да, бирок контролдойсуң да. Мен эч качан чоңмуштум болгон жокмун, балдарды уруп чоңойткон жокмун, бирок ошондой болсо дагы чеги болот ар бир нерсенин. Кыз кичи болгондон кийин баягы калкалайсың да, чоңоюп калган адашып калбаса экен, мынтип калбаса экен. Анан ошо 11 жашынан баштап эле анык өзүнө максат койду. Жанагы телевизионный проект «Волшебная страна» дегенге катыштырдым, жете эле барып. Ошол жерден камерага ойногону, ырдаганы, бийлегендери эми вообще красота да, ютубтан көрсөңөр болот. То есть аны как будто ошо атайлап эле бирөө репетиция кылып ушинтип чыгаргандай да. Анан режиссерлор да күлүштү, камерага аябай кыйын ойнойт экен, как будто уже заядлый баягы камераны билип профессионалдай депчи. Ошондо өзүнө ошондой эле кичинекейинде максат койду, мен ыркчы бийчи болом деп. Хорошо дедим, бирок азыр сен кичинекейсиң, оку. Анан ош Куринкеевге эметти, анан тапшырды. Эми ырдайм деп, 17 жашында эми ырдап баштайын деп баштап аткан жолун. Ошондо как раз Аваз жазып жүргөн экен. Одноклассниктен жазган экен. Аны мага айткан деле эмес. Эми кыздар өзүнүн сыры болот да.
Айткан деле эмес, анан көпкө жазып жүрүптүр, анан бул байке эмне эле чоң эле киши мага жазып атат деп коркуптур да, эмне эле болуп атат депчи, же бир фан страницасыго, потому что ошо волшебная странага катышып жүргөн мезгилде Аваздын жана Айганыш деген ыры аябай мода болуп аткан да. Анан биз ошо жактан чыгып айылга менин апамдыкына тиги эмеге барып, Каракол шаарына барып, анан айылыбызга да барганбыз да салган. Анан ошондо Канат уулум анда диск мода болуп атпады беле, диск коюп, анан кыргыздардын концерт клипинен, анан ошо Аваздын клипи, ошону кечке көрө берчүбүз да. Кичинекей болчу Айдан, 11 жашта. Анан Айдан ойлоп турду, жазса, эмне чак эле неме, бул мага эмне жазып атат депчи, бул нерсе уялбайсызбы деп жазыптыр, сиз чоң эле кишисиз го деп. Интервьюларында деле бар, өзүлөрү айтып берген. Анан кийин баягы кырга кызып аткан кызды ал дагы стратегический подход кылыптыр да, давай экөөбүз дуэт жазабыз, сен жакшы ырдаганын билбесе деле сен жакшы ырдайсың деп анан ырды алып келип анан угузайын дейт. Айданы болсо серьезно эле аны воспринимать этип, хорошо анда деп анан мени ээрчитип чыгат, жүрүңүз мама ушундай сунуш болуп атат, жүрүңүз деп анан чыктык экөөбүз. Чыксак, Аваз болсо көрсө ошо Айданын ошол ыр менен алакыстуу анан сүйлөшүп алайын деген экен. Сүйлөшүп алайын деген максат менен келиптир. Анан мени көрүп эле анан серьезно сүйлөп эле ошол жерден минусовкасын коюп ырдап бердим, момундай болот депчи. Анан тартынбаган бала экен, ырдап атат депчи. Мен мындай тартынбайт экен ушул жерде, менден деле уялбай ырдап берип атат. Ал кезде экөөтүң кичинекей. Аз деле жаш. Айдан ага болсо баягы Канат менен тең да. Канаттан 1 жаш кичүү, анан чоң көрүнүп турду, баягы кичинекейинде эле ырдап 11 жашында эле дискин көрүп, чоң бала болуп Айганыш ырдап жүрсө, бир 30га чыгып калган чоң киши экен деп элестетти эң биринчичи, андан кийин көрсө жок андай эмес болуп чыгып, анан жанагынтип ырдайбыз деп. Ошондон башталып эле анан ырдап калышты, анан ошо менден суранды. Мен жакшы көрөм кызыңызды депчи. Азыркы жаштар ошондой турбайбы? Бирок ошондой болгондо эле жакшы экен, себеби жашынып анан өзүнчө секрет кылып анан мен билбей ал дагы кичине эме болчу да. Анан эми байкап көргүлө дедим, дружить этип анан эме кылбай эле коелу, просто өзүңөр байкап бири-бириңерди ошентип эле. Чыгармачылык дагы тандем болуп калды. Эми обидага бербе, мен контролюмда болосуңар дедим. Макул деп анан ошондон акырындан жакындашып. Эгерде ушул суроого жооп бар болсо, байланышка чыгыңыздар. 56 56 72 шаарыбыз кодон 0312 мынакей бул жакта да сандар жазылып турат. Ошол сандар териңиздер дагы байланышка чыгыңыздар. Айдана Деканын канча жалпы чыгармасы бар өзүнүн чыгармачылыгында. Эгерде балким божомолдор бар болсо да чалып көрүңүздөр. Кыргызстандын бардык булуң бурчунан чалсаңыздар болот. Линия бош, барыңыздарды күтөбүз. Биз Сеномеканская жана Черный тмен жалпы ушундай бир продукциясын берүүгө даярбыз. Бул Сеномед клиникасынын. Эми азыркы учурда биздин телегөрүүчүлөр ойлонгуча, менде мындай суроо пайда болду. Учурда пландарыңыз боюнча кандай пландарыңыз бар? Балким чыгармачылыкка да аралашып көрөсүзбү же бизнес тармагынанбы? Бизнес тармагы боюнча ошо онлайн предпринимательствону өздөштүргүм келип атат абдан. Эми биз баягы Советтер Союзунун продукту болгон үчүн азыркы күндөгү интернет фишкалар кичине кыйыныракка түзөт да, бирок ошого карабай тырмышып ошону үйрөнгүм келип атат да, мага абдан кызык болуп атат бүгүнкү күндө ошо онлайн жанагындай автоматизация бизнеси, воронка, ошолорду трафик деген сыяктуу, в общем, онлайн бизнести өздөштүрүп, бизнесимди в режиме онлайн өткөргүм келет да. Офлайн деле обязательно, бирок бүгүнкү күндүн шартына байланыштуу онлайн бизнес. Негизи новая культура MLM деп бүгүнкү күндө ошондой сообщество чыкты. Жанагындай баягы сетевиктерди кандай гана кылып эме кылышпайт, баягы сетевой бизнес менен финансовый пирамида деген хайптар, жанагындай мошеннический компаниялардын методы окшош да. То есть сетевой бизнестин методун финансовый пирамидалар өзүнө баягы эметип алганда, жамынып алганда, элдер, мындай жөнөкөй элдер аны айырмалай албайт да. Анан ошон үчүн элдер ойлошот, сетевой бизнес менен заниматься эткен кишилер
булар мошенники, аферисты депчи, бирок на самом деле бул жөн эле форма бизнеса, башкача продвижение товара. Бизнес деген это подразумевается же бизнес, прибыль көрүү да, бизнес конечной цели это акча, ошон просто продвижение товарасы башкача, чем традиционныйга караганда. Анан ошонун ортосунда финансовый пирамидалар чагылат. Алып эле бир эмени продуктты бетке кармап же болбосо ошол эле воздухту сатып, элди алдап мынча акча менен кирсең, мындай болосуң депчи. Ошон үчүн эл журтка айтып коет элем, ошол жерден өтө абайлап, бирөөнүн сөзүн укпай, баягы тигил айтып атпайбы, анан бул мындай экен дебей, мындай грамотный подход кылыш керек да, официальный источниктерден изучать этип, бул эмне, кандай деп жакшылап билип туруп, эгерде ушуну менен заниматься этсе, бүгүнкү күндө бул эң эле жөнөкөй эл үчүн жакшы трамплин да, жакшы инструмент бутуна туруп кетүүгө. Мен оюмча азыр ушундай бир суроо пайда болот, негизи ар бир эле адам мисалы бизнесмен боло албайт деп ойлойм мен оюмчачы. Ал жака ушундай бир харизма керек, ушундай бир иштей тургандай. Сиздин оюңуз боюнча, сиздин көз карашыңыз боюнча кандай адам бизнесмен боло алат? Эң биринчиден жоопкерчиликти өзүнө алган адам, максаты бар адам. Анан жанагындай адамдар бар го, жалып атат экенчи. Жумушум жаман. Даттанган, мен жашоом жаман, меники болбой калды. Эгерде мен мындай болсом, эгерде бай бүлөдө төрөлсөм, мен мындай болмокмун. Эгерде ошондо менин күйөөм мынтпесе, мен монтип жашамакмын. Же болбосо менин кайын журтум мындай болсо, мен мындай болмокмун. То есть бул отговорка да, баягы. Мунун баары жөн эле шылтоо. Шылтоо да, ошондой шылтоосу көп адамдар эч качан ийгиликтүү боло албайт, бизнесмен боло албайт. Анан элдер эки түрдөн турат, эки категорияга бөлүнөт да. Биринчи категория, бир категориясы тилекке каршы андайлар азыраак проактивный люди деп коет да. Проактивныйлар булар жашоо шартка, обстоятельствага багынбаган, тескерисинче ошо жашоо шартты өзү түзгөн адамдар да. Реактивныйлар болсо жашоо шартка багынган, мындай болуп калбадыбы дегендер да. Мындай болуп анан тиякта той чыгып калган, келе албай калдым деп эме тапкандар, отмазки. Мен кайсысына кирем деп ойлойсуң? Сенби? Эми сен деген ушундай Глейгин телеканалдын алып баруучусу болуп аткандан кийин канча адамдар менен баарлашасың, ушундай жакшынакай потенциалың бар. Сен эң өсүп келаткан сонун биздин жаштар деп сыймыктанам. Жаштардын бириси. Рахмат. Жылдыз эже, биздин да убактыбыз кыскарып келип бара жатат. Келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Убакыт алып келип бергениңизге. Эгерде калоо тилек бар болсо, ойлоруңуз бар болсо, бул камера мынакей сиз үчүн айтып кетсеңиз болот. Урматтуу кыргыз калкым, ушул жакшынакай New TV кызматынын, New TV телеканалынын көрүүчүлөрү, силерге эми кааларым баарынан тынччылык болсун, дүйнө жүзүбүздө тынччылык болсун, бирок эми кандай болгон күндө дагы эч качан артка тартпагыла, артка кетпегиле, бир гана алга. Негизи мен эми баягы кеч өтөрөлгөн инсан эмесмин да. Менин жашоомо эки революция, андан мурун развал Союза келди. Ага караганда бүгүнкү биздин жашообуз өтө эле сонун. Ошон үчүн бир гана позитивдүү ойлонуп, кандай нерсени өзүбүздөн чыгарсак, ошондой нерсе кайра өзүбүзгө келет, позитивдүү бололу. Чоң рахмат. Ийгиликтерге. YouTube шоу программасында Жылдыз Деркенбаева эжекебиз болду. Жана бул оюн улантылат. Бул оюн улантылат, себептен азыр убакытка эле байланыштуу. Суроо мындай. Жылдыз эженин кызы, Жылдыз эженин кызы, Айдана Дека барыңыздарга белгилүү, канча чыгармачылыгында канча ыры бар? Ошол суроого эгерде ким жооп тапса, кийинки эфирде бизге байланышка чыгыңыздар. Же мындай кылбайлы? Ошол суроого сиздин Instagram баракчаңызга балким ким биринчи туура жообун жазса, ошол жактан сиз айтып коесуз, ким туура тапканын, анан ким биз берип коебуз бул жактан. Жылдыз Деркенбаева деп Instagram баракчасынан таап эле, Айдана Деканын канча чыгармачылыгында ыры бар. Ошону ким туура тапса, мынакей Instagramга эле кирип жазып коюңуздар дагы, биз ошол белекти силерге берүүгө даярбыз. Барыңыздарга чоң рахмат. New TV шоу программасы, Арсен Султанов, чоң рахмат.